13 күн. Сырдуу булут. Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам салкын жайлоодогу үйүндө тез чоңоюп жатты. Эмчектеш бир туугандары козуларды оттотууга кеткенде ал үйдө жалгыз калчу. Чындыгында ал дагы эмчектештери менен козуларды жайып, сейилдеп келүүнү эңсечү. Бир күнү ал аны эмчегенесине айтты. Халима эне буга каршы болду. Анын бир күн бою күн астында жүрүүсүн каалабады. Бирок Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын абдан капа болгонун көрүп чыдай албады. Эртеси бир туугандары менен чогуу баруусуна уруксат берди. Буга бала Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам аябай кубанды. Күн чыгып жерге жарык түшкөн кезде Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам эрте ойгонду. Ал күнү эмчектештери Абдуллах жана Шайма менен бирге талаага бармак. Халима эне аны даярдап жатып, балдарына минтип айтты. Мухаммедди жакшы карагыла, башына күн өтүп кетпесин. Шайма энесине Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламды жакшы караганга убадасын берди. Кол кармашып, козулардын аркасынан жөнөштү. Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам талаа кезип, асманды, күндү, жерди ушундай кылып кооздогон жаратканды ойлоп жатты. Ойлогон сайын Алла Тааланы жакшы көрө баштады. Күндүн ысык аптабы Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын төбөсүнө тийип жатканда аппак булут пайда болду. Ал акырын ылдыйлап Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын үстүнө келип көлөкө кылды. Ал кайда басса булут аркасынан ээрчип жүрдү. Ак булут кол чатыр сыяктуу эле. Үйгө кайтып келгенге чейин Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламды аркасынан келди. Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам эч нерседен кабарсыз болчу. Ак булутту эмчектеши Шайма байкап калды. Ал буга абдан таң калды. Кеч кирип үйгө келишкенде Шайма ал күнү көргөндөрүн апасына абдан толкундануу менен төкпөй чачпай айтып берди. Халима эне буга таң калбастан абдан сүйүндү. Себеби ал ак булутту Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам бөбөк кезинде эле көргөн. Ал анын куттуу бала экендигин сезип, келечекте анын улуу инсан болооруна толук ишенчү. Бул үчүн жаратканга чексиз шүгүр келтирди.